Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз мына ушул интернет тармагында аябай талкууну жараткан Shuffle Bee боюнча Кутманга келдик. Кутмандан бир маалымат алып, элге кеңири бир оюн чагылдырып кетели деп маектешкени чакырып отурабыз. Ассаламу алейкум, Кутман. Кутман мына ушу кечетен бери Shuffle Bee'ни бийлеп, ушу интернет айдыңында аябай талкуу жаратып, көп кишилер ушу комментарийде өз ойлорун айтып атышат да. Бул бийди сен каяктан үйрөнүп калдың? Ушул боюнча бир көрөрмандарга айтып өтсөң. Бул Shuffle'ды мен бир жыл мурун үйрөнгөм. Бир жыл мурун телефондон көрүп жүрүп эле, интернеттерден көрүп эле үйрөнүп алдым. Бул үйрөнгөнгө убакытым бир 10-15 күн эле созулду. Кызыккан үчүн ошондой тез үйрөнүп алдым. Анан эми ушул сенин ушул бийиң боюнча классташтарың, эже агайларың кандай ойду айтып атышат? Жакшы эле, баары жакшы колдоп, азаматсың дешип эле колдоп атышат азыркы учурда. Кабылдап атышат, Мына ушул Shuffle Bee'ни аябай бир негизи мындай профессионалдык деңгээлде болбосо дагы ушул айтарлык деңгээлде ушу үйрөнүп алыпсың да. Келечекте ушул бий тармагында дагы бир өздөштүрүп кеткенге мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, эми чоң жок мындан дагы өздөштүрүп бирок үйрөнгөнгө аракет кылам. Бийден сырткары кандай ушул өнөрлөрүң бар? Мисалы, ырдайсыңбы? Ушул тармакка да кызыгуу барбы? Ооба, бирок мен азыр айылда жашагандыктан талаага чыкканда, кой кайтарып калганда, тоопоо чыкканда кичине ырдап калам. Эл алдына чыгып бирок ырдай элекмин. Буну дагы өздөштүрүп кетсе болот деп ойлойм, бирок эл алдына чыгып эле ырдап көрө элекмин да. Сен менен кошо дагы чогуу бийлеп, ушул бий тармагына, ыр тармагына кызыккан досторуң да барбы? Ооба, бар. Биздин класстан дагы бир-эки кыз классташтарым, балдардан дагы, мектепте дагы кызыккандар бар бул бийди үйрөнгөнгө. Көп эле сурап калат, кантип үйрөндүң деп. Аларга мен ошо интернеттен эле үйрөнүп алдым деген жоопту кайтарам. Кандайдыр бир кыргыз бийлерин өздөштүрүп, иримдерге катышуу ойлор барбы эми келечекте? Ал жөнүндө билбейм, эми ойлоно элекмин ал жөнүндө. Силердин Шакит Тойматов орто мектебинде кандай иримдер бар? Комуз ирими, бийлөө, ырдоо деген башка дагы иримдер барбы? Ооба, бар. Мектепте азыр комуз азыр жаңылып атат. Комузду үйрөнгөндөр көп атат мектепте. Жаңы практикант эжеке келген, ошол үйрөтөт азыр. Ушул окууларыңда дайыма 5 деген бааларды алып, мектебиңдин атын таанытып жүрө бер деп каалап айтабыз. Ишиңе ийгилик, окууларыңда дайыма жетишкендиктер болсун. Мына достор, биз ушул интернет айдыңында 2 күндөн бери талкуу жаратып аткан Кутмандын бии тууралуу сүйлөштүк. Биздин Кылым ТВ каналга катталып, пикир калтырыңыздар, ойлоруңуздарды жазыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Катталып коелу, лайк басып, ар бир видеого. Жакшы туруңуздар.